Саламатсыңарбы? Биз бүгүн сиздер менен пицца жасайбыз. Пиццага 1 чоң кашык дрожь, 1 чоң кашык кант, жарым кашыкка жетпеген туз аралаштырабыз. Андан кийин бизге ысык жылы суу керек. Аралаштырабыз. Суу өтө ысык болбош керек. Нанга камыр жуургандай жылуу болуш керек. Анан 100 грамм un салабыз. 100 грамм un салып, аны биз аралаштырабыз. Аралаштырып 10 минута коюп коебуз. Мындай пакетик менен оозун жаап коебуз. 10 минуттан кийин көрөбүз. Камыр даяр болгонча биз мындай халал сосиска, пияз, сырларды туурап алабыз. Даярдап. Мынакей сосискаларды туурап алдык. Азыр сырды туурайбыз. Мынакей колбасасы, сыры, пиязы даяр болду. Азыр соусун жасап алабыз. Соусуна 2 кашык томат, 2 кашык томат, майонез, ар кайсы майонез, каалаган майонезин кошо берсеңер болот. Муну аралаштырабыз. Буга аралаштыргандан кийин чеснокту майда сыкычтан өткөрүп сыгабыз. Ачууну каалагандар ачуураак, көбүрөөк чеснок, көп ачуу болбосун десеңиздер азыраак чеснок кошосуңар. Чеснокту бүткөндөн кийин аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып коебуз муну. Анан камыры даяр болгондон кийин камырдын бетине сүйкөп жасай баштайбыз. Мынакей камырыбыз дагы мындай болуп көптүү. Мынакей. Көпкөндөн кийин буга бир аз суу май кошобуз. 30 граммдай. Бул ачытылган эмеге эми биз un салабыз. Un салып дагы аралаштырабыз.
аралаштырып биз жумшак кылып жуурабыз муну. Азыр бир сыйра мынтип аралаштырып алабыз, андан кийин кол менен жуурам. Мынакей камырыбыз даяр болду. Жууруп бүттүк мына. Муну биз пакет менен үстүн жаап дагы 5 мүнөт кылып коебуз. 5 мүнөттөн кийин 2-ге бөлүп жасай берсек болот. 2-ге же 3-кө ким каалашынча бөлүп жасаса болот. Мынакей камырыбыз жумшарып сон болуп калыптыр. Муну биз 2-ге бөлөбүз. Бөлүп мындай. Өтө илебейбиз. Толукту алабыз мынтип эле. Окей. Муну биз жаябыз. Мына жайып алдык. Эми биз муну мындай тешкилейбиз. Жакшылап тешкилеп. Бул көтөрүлүп кетпеш үчүн да. Мындай ортосуна сырдан салабыз дагы. Мынтип түйөбүз. Жакшылап чаптайбыз буларды. Мынакей духовканын арткы бетине коебуз. Ичине эмес мына. Ичине эмес. Мунун таманына деп коебуз. Мына жагына коебуз. Коюп туруп, анан эми мунун ортосун жанагы соус менен майлайбыз. Мындай майлап алабыз. Буга томат, чеснок, анан эме кошулган. Майонез кошулган. Если ачуу жеңиңер келсе, буга ачуу муштан кошуп койсоңор, ачууну сүйүүчүлөр болсо. Андан кийин сыр себебиз мындай. Сырдан себебиз. Менде помидор жок болгондуктан мындай перец себебиз. Тоңдурулган перец бар болчу. Ошондон себебиз.
Piyazdan seviz. Ayva içke turadım. Piyazdan seviz. Анан мондай сосиска, халал сосискадан тизебиз. Сүйрү кылып эле кестим. Халал колбаса болсо жакшы болмок. Бирок мен шаардан алыс тургандыктан бүгүн шаарга бара алган жокмун. Үйдөгү болгон продуктылар менен силерге жасап берейин, көрсөтөйүн дедим да. Мынакей. Кыздар, мен эт кошуп жиберчү элем, фаршты кууруп туруп, анан мен азыр фаршым да жок, анын ордуна жумуртканы кооруп туруп, жумуртканын эмесинен дагы, кесиндисинен дагы кошуп жибердим. Духовканы эртерээк сайып койсуңар. Аябай ысыгандан кийин меники Comtel духовкасы 380 градуста койдум. 15 мүнөттө бышып чыгат. Болду, уштейден салып коебуз. Мынакей кыздар, экинчи пиццамды дагы даярдап койдум. Азыр тиги биринчиси бышса, экинчисин салам. Мынакей биздин пиццабыз дагы бышты, буюрса. Сырлары ирип. Аз кесем. Кесейин. Камыр абдан сонун. Жумшак. Попробуй, бергил. Мынакей. Камыры бир аз калың болуп калыптыр. Мына аз чоюп көрөйүн, чоюлабыз сыры. Charchab